Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда биз бүгүн кийинки бөлүгүбүздү баштайлык. Мен өткөндө Ысык көлдү ушундай илим изилдөө боюнча ушундай айтып бердим эле. Ушу биринчи китеп, экинчи китеп чыкты. Ушундай жакшы ушундай жанагындай эмелер болуп атат да, результаттар. Анан эми бул жерден экинчи бир проекти бар да, ушу бир бул проектибиз 2017 жылы мен жана айтпадымбы, Завиалов деген зам директор Москвага Институт киного барганда бул киши айтып калды: "Мен сени дагы бир зам директор бар, Флинт деген. Ал дагы академик, зам директор Институт киного, ошо менен тааныштырайын" деп. Бул Флинт деген киши академик экен, өзү орус, доктор биологический наук экен, академик, аябай чоң окумуштуу, илимпоз. Анан бул киши менен таанышканда бул киши айтып калды: "Менин атам өзү ушундай чоң окумуштуу. Анан ал атам дейт, өмүр өткөнчө айтат эле дейт: "Ой балам, колуңан келсе Кыргызстанга бар. Кыргызстан өзү жакшы жер, эли жакшы, жери аябай кооз, өзгөчө жер" деп айтат эле дейт. Анан мен макул деп эле колум бошобой бара албай аттым эле. Анан ушул Кыргызстанга барайын деп аттым эле 2017 жылы. Май айында сүйлөштүк. Анан барган максатым биринчиден ушу кыргыз жери менен таанышып, кыргыз эли менен таанышып, анан ушу Кыргызстан жерин сүрөткө тартып, анан Москвада чоң музейлерде фотовыставка кылып берейин, ушу Кыргызстанды даңазалап, ошо жанагы дикий природа деп коет го, жаратылышын, киши баспаган жаратылышын тартайын, ошолорду фотовыставка кылып, чоң музейлерде мен ал жердин өзүм организовать этип берем. Анан бүт бөлөк шаарларда да кылайын деп ошол эметти. Анан мага ушунусу жакты да, фотовыставка деген. Экинчиден жанагы таң калыштуу болду да, эмне үчүн атасы өмүр өткөнчө, өлгүчө айтты дейт да. "Балам, Кыргызстанга бар" деп эле айта берчү дейт. Анан атам дейт, Кыргызстанда көп иштеди дейт. 50-жылдары жылдары иштеди дейт. Анан согушка чейин болсо чоң атасы иштептир. Ал дагы биолог экен. Булар чоң атасы, атасынын атасы академик экен, чоң атасы. Анан апасынын атасы да академик экен. Анан баары тең биолог экен да. Апасы, атасы жактардын чоң аталары академиктер болуп атат. Анан булардын баары биологдор. Анан ошо апасы жагындагы иштеген академик чоң атасы ошо Кыргызстанда иштептир ал согушка чейин. Андан кийин 50-жылдары жылдары бул өзүнүн атасы иштеген экен. Биолог экен, бирок эмне үчүн бул айтат, Кыргызстанда иштеди, Казакстанда иштеди, Түркмөнстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда иштеди дейт да. Анан бөлөк элдер, бөлөк мамлекетти айтпайт, бир эле Кыргызстанды айтат дейт. Анан менин атам дейт, биякта иштеген себеби жана биологический оружие бар го, ошо боюнча жанагы Советтер Союзунун жана биологический оружие боюнча канаттуулардын кантип жанагынтип биологический оружияны ошо жандыктар таратат да. Ошол чычкандар, жанагындай суурлар, жапайы ушул жан жаныбарлардын жанагындай миграциясы деп коебуз да. Канаттуулардын кандай учушу, кандай эме таратышат. Ошону аябай изилдеди дейт да. Орто Азияны да, Россияны, Кавказ, ушул бүт Советтер Союзунун бардык мамлекеттерине барып, анан ушу Кыргызстанды өзгөчө айтат эле дейт да. Анан тоо таштардын баарын ошо кыдырып, жандыктардын баарын изилдеген экен да. Андан кийин мен ошо баргым келип атат деп, анан келди. Ал киши мен атайын отпуска алып, август айында ошо бир 12 жума, 15 күндө өзү билет алып, анан жанагы Анопка деген бир фотограф менен келишти. Анан мен бияктан машина организовать этип, маршруттарды уюштуруп, анан өзүм кыдыртып, Чүй областын кыдырттым, андан кийин Ысык-Көл областы, андан кийин Нарын областы, андан тиги эмеге чейин бардык, Сары Чилекке чейин. Анан ошо 14 күн ошо кыдырып, аябай жакшы сүрөттөрдү тартты. Анан мен таң калдым да, ал бул киши өзү
пленкага тартат экен да. А Анопка деген сүрөтчү, фотограф, ал болсо цифровой фотоаппаратка тартат экен. Пленкага тарткан сүрөттөр бөлөкчөрөөк болот экен. А цифровой фотоаппаратта болсо шакылдатып эле тарта берет экен. Ал фотоаппарат ал 5 мүнөттө эле баарын тартып коет да. А бул киши болсо пленкага тартуу үчүн ар бир кадрды жарым саат фотоаппаратын келтирет экен, ченейт экен, ошо күндүн жылышын, күндүн тийишин карайт экен, булуттардын каякта турат. Анан ошондон өзгөчө бир эмелер болот экен. А цифровой фотоаппаратта болсо мен түшүндүм, сүрөттөр кызыл өңдү кызылыраак кылып салат экен, жашыл өңдү жашылыраак кылып салат экен. А фотопленкада болсо кызыл менен жашыл жанагындай көк сүрөттөрдүн ортосундагы бөлөк сүрөттөр да бар да, өңдөр. Ошолордун баарын берет экен да. Анан кээ бир мисалы көлдөрдү тартканда көлдүн үстүндөгү ар кандай өңдөрдү фотопленкага тартканда аябай жакшы берет экен да. Цифровой фотоаппаратка бергенде көлдүн үстүндөгү жанагындай ар кандай өңдөрдү, көрүнбөгөн өңдөрдү көрсөтпөй коет экен да. Ошонусу менен айырмасы болот экен да. Анан пленкага тартылган сүрөттөр өтө баалуу болуп эсептелет экен. Себеби пленкага эч ким тартпайт экен. Азыр тартпай калыптыр. Пленкага тартылган пленканы проект эткен Москвада бир эле лаборатория бар экен. Ал жерде бир эле кемпир проект этет экен азыр. Ал киши көзү өтүп кетсе дейт, бөлөк эч ким проектка кылбайт дейт. Анан Америкада кылат экен. Өтө кызыктуу нерселерди айтып берди. Анан ушунун негизинде 17-жылы келип тартылган сүрөттөр мынакей мындай каталог кылып 100 миң экземпляр кылып чыгардык. Анан ушунун негизинде момундай Кыргызстандын жаратылышы тартылган момундай эмелер биягы 2 метр, биягы 1 метр болгон рамкага салынып, жанагы Москвада эң чоң музей бар, Дарвиновский музей деген бар. Ошол Дарвиновский музейге 3 ай фотовыставка болду. Эми ал Дарвиновский музейге бир жылда 700 миң киши келип көрөт экен да. Андан кийин музей классическая фотография деген жерде болду. Ал жерде 5 ай фотовыставка болду. Андан кийин жана чемпионат мира по футболу болбоду беле? Ошондо могу Калининградка музей Мирового океана деген бар экен. Ошол жерде чемпионат мира по футболу болду. Ошол жерде фотовыставка болду. Ошол жерге каталог чыгардык элек, мондай 100 экземпляр менен. Мунун баарын дүйнөдөгү бүт элдер келип, ошол жерде көрүп таң калып, ошо 100 миң экземпляр момундай каталогдун баары алып кетишиптир да. Календарлар чыккан, анан таң калышып, ушу Кыргызстанда дагы ушундай кызыктуу жерлер бар экен деп. Анан бул болсо өтө чоң реклама болду да. Ошол музейдеги жанагындай фотовыставка уюштурган арендасы, жанагындай залдарын арендага бериш керек да. Анан ошол ар бир, мисалы 3 музей болду. Ар бир эле арендасы биз эметсек 150 миң доллардан 200 миң долларга чейин экен да. Анан эми ошолордун баарын тең бул киши өзүн уюштуруп берип атат да. Жана Филинг деген академик досубуз. Анан эми ага биздин каражатыбыз жок биринчиден. Экинчиден момундай сүрөттөрдү чыгарган лабораториялар момундай рамкага салып, баарын тең ошол уюштуруп, ошолор ачылыштарынан бери презентация кылып, булардын баары. Анан бул киши келип өзүнүн фотоаппарат келгенде 2 билет алып келет. Бирөө өзү келет, экинчиси жанагындай чоң чамадандарга фотоаппараттарын салып, ошол экинчи кишинин ордуна элейт экен да. Келгенде 2 кишинин билети менен келет, кеткенде 2 кишинин билети менен кетет. Бул 4 киши келгендей да. Экинчи киши да ошондой. Приборлору ошо бир кишинин местосун элейт экен да. Анан булар салонго алып кирет экен да. Фотоаппараттар сынып калбасын деп. Анан ал салонго алып киргенде айтат экен, мен могу кишинин мынакей билети бар. Бул фотоаппарат деп 2 киши келди, бирок булар келгенде 4 киши, кеткенде 4 киши кеткенде. Булар өзлөрүнүн акчасы менен келди. Анан, конечно, бизде да өзүнүн чыгымдар болду. Жана солярка, машинени организовать этип, жаткан жерлерин, тамактарын. Бирок эми Кыргызстан үчүн момундай фотовыставкалар, момундай каталогдор чыкканы өтө жакшы. Андан кийин бул киши биз тиги Ош областы, Талас областы, анан Баткен областы тартылбай калган. Андан кийин бул киши менен биз пландаштырдык, ушу фотоальбом чыгаралык дүйнөлүк стандартта деп. Анан 19-жылы
дагы келип көрүңүз, 3 областыбыз калып калды. Эгер фотоальбом чыгарсак эртең кыргыз туугандарым сурайт, каякта Оштун тоолору, Баткендин тоолору каякта деп сурайт, Таластын тоолору деп. Анан десем тиги киши күлөт, кой анда барайын деп. Анан киши 19-жылы келди, өзү эле келип аны кыдыртып, анан бүт 3 областты, Талас, Баткен, Ош областын деп Карамыкка чейин бардык. Барын тартып, андан кийин биякта Соңкөлгө чейин барып, биякты тартып келдик. Анан жакшы эме болду. Анан азыр момундай фотоальбомдун макетин даярдап койдук. Бул дүйнөлүк деңгээлде ушундай бир жакшы фотоальбом чыгаралык деп аракет кылып атабыз. Могул 3 тилде кылып атабыз. Кыргызча, орусча, англисче жазылыштары менен бүт бардык. Мында тексттери бар да ичинде. 1000 экземпляры $40,000 болот экен. Азыр ушундай меценат спонсорлорду издеп аткан кезибиз. Балким ушундай меценаттар чыгып калар. Урматтуу мекендештер, эгерде мүмкүн болсо, ушундай бир фотоальбомду кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн чыгарып койсок жакшы болот эле. Эми бул фотоальбомду чыгарыш бул мамлекеттин иши. Бирок моминтип могул деңгээлге жетиши, мен өткөндө бул Филин академик достан сурадык да, ушул фото макетти момунда 3 жана фото выставка болду, момунда фото альбомдун макети болду. Ушул кеткен каражаттарды дүйнөлүк уровенде эсептесек $800,000 тегереги болот экен да. Анан эми фотоальбом чыгарып калса €1,5 миллион негизинде болуп калат экен. Эгерде биз мисалы жанагындай Германияданбы, же Америкаданбы ушундай фотографтар чакырып ушундай фотоальбом чыгарып бер десек $1,5 миллион сурайт экен. А биз болсо эч кандай каражат кетпестен эле, жанагындай кичинекей эле каражат кетип эле ушундай деңгээлге жеткирдик. Эми бир $40,000 болсо, фотоальбом чыгып калса, кыргыз эли үчүн, кыргыз жери үчүн ушул фотоальбом сакталып калат. Эми бул фотоальбом чыккандан кийин бул киши азыр сүйлөштүк өткөн жумада. Сентябрь айында келем деди. Эгерде ошого чейин фотоальбом чыгып калса, жана Москвадагы сүрөттөрдүн баарын бияка алып келип, фото выставка кылалык. Анан могул фотоальбом чыгып калса, ушуну презентация кылалык деп атат да. Анан ким кайсы спонсор, кайсы меценат жардам берсе жакшы болот эле. Биз аны автор кылып чыгарат элек. Ошонун ушундай чоң салымы болот эле кыргыз эли үчүн. Бизге жанагынтип мисалы көлдү изилдегенде деле өтө чоң каражат керек. Бирок жолун таап, мамлекеттен бир тыйын албай жасалды. Момундай фотоальбом, фото выставкалар деле мамлекеттен бир тыйын алынбай, жолун таап, достордун жардамы менен ушундай чоң каражаттын негизинде жасалыш керек эле. Биз кичинекей чыгымдын негизинде ушундай чоң Кыргызстандын реклама кылып ушундай иштер болуп атат да. Ушул жөнүндө айтайын дедим. Бул биздин экинчи ушундай проектибиз. Дагы бир кичинекей бир проектибиз. Москвада менин бир досум бар, Владимир Канава деген дос. Бул Роскосмосто программист болуп иштеген, эми азыр пенсияга чыгып, чакан жанагындай сайт жасаган өзүнүн чакан ишканасы бар экен да. Анан бул дос кайрылып калды. 2019-жылы мен ушу Кыргызстанга барайын, мен ушу Кыргызстан жөнүндө сайт жасап берейин деп. Ал бул жанагындай фото выставкаларга катышып, момундай Кыргызстандын эмесин көргөндөн кийин ушу барайын деп эме кылды да. Анан мен макул деп уюштуруп, аны тосуп алып, аябай жакшылап конок кылып, анан фото экспедиция кылгандай алып, ошо маршрутта ушу Кыргызстанды тарттырып сүрөткө бүт природасын өзү тартты. Анан ушундай кылып, анан кийин момундай сайт жасадык да. Анан бул жерде бул Кыргызстандын природасын эле эмес, бул жерде кыргыздардын элин, балдарын, каада салтын ушундай бир тартып, жакшы бир сайт ачылды. Сайттын аты manas.su деп аталат. Ошону урматтуу телекөрүүчүлөр ачып, көрүп, өзүңүздөрдүн кошумчаңарды айтсаңыздар жакшы болот эле деп айтам. Эми ал сайт улам тазаланып, ошибкалары болушу мүмкүн, ошолордун баарын азыр тазалап атабыз.
бирок сайтты, ушундай сайтты түзүш өтө татаал экен. Эми бул Володя досубуз аябай жакшы эметип берди. Мындай манасчыларды тартты, Манас айтканын тартты. Как раз могу биз Тосор жакка барып калдык эле. Ошол жерде бүт Кыргызстан чогулуп, анан бир 10 чакты бозу тигилип, 3,5 миң киши болуп, анан ошол жерде аябай чоң булар көрүшүп, таң калып, Кыргызстан салтын көрүп, манасчыларды көрүп, момундай ырчыларды көрүп, момундай балдарды көрүп таң калышты да. Андан ары жанагы Соңкөлгө бардык элек, Соңкөлдү көрдү. Момундай комуз жасаган мастердин көлдө бар экен. Орозбай байке деген аябай кыйын байке экен. Ошонун мастерскойунда барып комуздун жасалганын, жана бул байкебиз 20дан ашык кыргыздын инструменттерин жасайт экен. Ошонун баарын тартып көрсөттүк да. Сайттын максаты кандай? Сайттын максаты мисалы кыргыз элинин каада салты, ушундай жаратылышы жөнүндө айтылган сайтта. Бул дагы Кыргызстан жөнүндө реклама да, чындап айтканда. Мисалы ошол эле туристтер келгенде, алар келерден мурун сайттарды карайт экен да. Кандай сайттар бар, эмне деп көрсөтүлгөн, природасы кандай. Ошого чоң ушундай реклама боло турган сайт. Бул сайтты мисалы түзүш үчүн өтө чоң каражат керек да. Бул өтө чоң сайт да. Анан мындай сайтты биз түзсөк, балким карашпайт экен. А вот бөлөк мамлекеттин ушундай гражданини, бөлөк мамлекеттин атуулу ушинтип түзсө өтө мындай маани берет. Өзгөчө могу орустар. Бул Москвада түзүлгөн сайт да. Өзү орустун атуулу. Бул негизинен орусча түзүлгөн. Эми орусча болгондон кийин бүт СНГ мамлекеттерине өтө эме болот. Кээ бир жерлер англисче. Анан кыргыздын каада салтын көрүп, булар аябай таң калышып эме болду да. Баягы Кыргызстанды кыдырып жүргөндө жаткан жерлерин, тамактарын бериш керек. Кыргыздын каада салтын көрсөтүшүбүз керек. Эми бул жасалып атканда мен бир тууган эжелерим, бир тууган байке инилерим, жанагындай туугандарым аябай жардам беришти. Себеби мисалы көлгө барганда көлдөгү карындашым үйүндө жаткырып, конок кылып, тамагын жасап берип, Барскондо мен биякта байкем бар, ошонун өзүнүн дачасы бар, дачасын бердим, дачасын эле жаткырып, ошол жерде өзүбүзчө беш бармак кылып эле, тамак кылып эле таң калышат. Ой силердикитин эле ресторандан 100 эсе ашып кетти депчи. Мисалы Кочкор жакка барганда, Кочкордо эжем бар, ал болсо жаналык албай жездемеккө койлорун соет, топосторун соет, чакырса келбей коноксуңар деп алар коноктойт. Досторум бар, түштүккө барганда, түштүк жактагы достор жаналык албай. Эми ушулардын баары тең, мындай караганда эч кандай каражат кетпегендей көрүнөт. Кыргыз эл үчүн конок күткөндө аябай жакшы эметебиз да. Чындап айтканда булардын баары тең чоң каражат. 3 чоң проекттин үстүндө иштеп атам. Ысык көлдү текшерип, экинчиден момундай фотоальбом кыргызстанча, үчүнчүдөн момундай Кыргызстандын сайт чыгаруу боюнча. Бул жерден мисалы эч кандай мындай коммерциялык бир максат же болбосо байлык табуу деген жок. Буларды жасашыбыз керек. Эгерде биз жасабасак ким жасайт? Туурабы? Сиздерге чоң рахмат.